Айша Кошбаева бул имаратты ижарага алып Мадина чеберканасын ачкан. Учурда бул жайда жергиликтүү жашоочулардын ар түрдүү буйрутмалары кабыл алынып, тигүүгө байланыштуу кызматтардын бардык түрлөрү көрсөтүлөт. Айша Кадыровна жаштайынан кызыккан өнөрүн өстүрүп, кыялын орундатуусу үчүн көп эмгектенген. Ал эми чакан ишканасындагы тигүүгө керектелүүчү жабдыктарды мигрант катары чет жакка барып эмгектенип топтогон акчасына сатып ала келген. Бул жайды 2018-жылдан бери тынымсыз иштеп жатам. Кудайга шүгүр, кардарларым Кудайга шүгүр, ошол ар ким өзүнүн керектүү нерселерин заказ кылып келет. Көбүнчө кыздарга септерин тиктирет. Ошол бул жерди ачканда ошол турмуш шартыга байланыштуу Москвада жүрүп, ошол жактан мигрант болуп иштедим. Ал жактан иштеп, ошо аппараттарды ошол жактан иштеген акчаларыма алып, андан кийин ошол дизайнерлик боюнча ошол жакта Каширский райондо Людмила Васильевна деген бир орус менен чогуу ошонун колунда окут. Каарманыбыз калктын тигүү кызматтарына болгон муктаждыктарын гана орундатып тейлебестен, өзү билген өнөрүн да башкаларга үйрөтүүдөн тажабайт. Учурда Айша Кошбаевадан 50дөн ашуун кыз-келиндер тигүүчүлүк өнөрүн үйрөнүп, өз алдынча өлкө аймагында чет мамлекеттерге барып эмгектенип, киреше таап, жашоосун жакшыртып жатышкандыгын алардын ыраазычылыктарынан көрүүгө болот. Жаш студенттер бош убактысында тигүүчүлүк өнөрүн үйрөнүп, теориялык жана практикалык билимдерин бышыктап жатканына күбө болдук. Мен буга чейин чеберчиликке кызыгуум болгон эмес. Ушул Айшежеге келип, чеберчиликке кызыгуу пайда болду. Кооз көйнөктөрдү тиккенди, пальтолорду тиккенге аябай кызыгып калдым. Ушул өзүмдө болгон билимди так жана туура жеткирүүгө аракет кылып, өзүмдүн бир туугандарымдай мамиле жасап окутуудамын кыздарды. Бул окуу курсуга кыздарды ушу ата-энелери окутканы мага алып келгенде, мен өзүмдү ушу элге керек экенимди түшүндүм. Ушу рахмат ата-энелерге, ушундай ишенич арттырып, кыздарын алып келип, ишенич арттырып заказдарын алып келген элдерге рахмат, ыраазычылыгымды айтам. Кийим-кечелердин мыкты үлгүлөрүн, керектүү үй буюмдарын колдо тигип даярдаган чебердин эмгектери көпчүлүктү кызыктырып келет. Компьютерлештирилген заманбап жабдыктар менен белектерди, ар түрдүү белгилерди, атайын жазууларды даярдап берген кошумча кызматтарынын да кардарлары көп. Эң башкысы, ар бир кардар өзүнүн буйрутмасы үчүн чебердин эмгегине купулу толуп ыраазы болгондугунда. Ошол өнөрүм менен магнит талаасында тургандай сезем. Бала кезимде көп кыялданчумун, азыр кенен айта алам, мен кыялыма, максатыма жеттим деп. Ушул учурда иштеп, аппараттар менен кызматтардын баарын аткарууга аракет кылып иштеп атам. Мен бул чеберканага атама заказ бердим. Атама жана апама туулган күнүнө белек катары. Бул өтө сапаттуу, эсте каларлык белек болот деген ойдо жасаттым. Бул азыркы учурда дагы өтө популярдуу болуп жатат деген ойдомун. Жана ата-энебиз, бир туугандарыбыздын, жакындарыбыздын да маанайын жакшы көтөрөт деп ойлойм да. Ар дайым арчынып тазаланып турганда бизди эстеп көрүп. Анан булардын баасы деле өтө кымбат эмес, чөнтөккө ылайыктуу эле. Таланттуу, мээнеткеч инсан өзүнүн ак эмгеги менен элдин алкоосуна арзып, эл аралык кароо сынактарга катышкан маданият кызматкерлеринин да кийим-кечелерин даярдап келет. Каарманыбыз бир эле учурда жумушуна да жетишип, балдарына татыктуу билим тарбия берүүгө да үлгүргөн мыкты апалардын катарын толуктайт. Өнөрлүү адам өргө чабат демекчи, келечекте Айша Кошбаева ишкердигин кеңейтип, облусубуздун экономикалык өнүгүүсүнө да салым кошо алат деген ишенимдер арбын. Каныша Яшымова, Эрнис Азамат уулу, Алтын бешик жаңылыктары.